Өлкө аймагында соңку аптада 17 жаштагы кыздын өлүмү менен коштолгон оор кылмыш катталды. Ал арада окуучу бала классташ кызын оор токмокко алган окуяда жүз берип, коомчулукта кызуу талкуу жаратты. Мыкаачылык менен коштолгон кылмыштарга өлүм жазасын киргизүү сунуштар жана ага карата пикирлер жана сунуштар айтылууда. Бүгүнкү көрсөтүүдө биз аялдарга жана балдарга карата зордук зомбулук маселеси боюнча окуяларга назар салабыз. Мына ушундай окуялар кайталангандын эле үстүндө жаш кыздарды өз билгендериндей зөкүрлөр мына зордогонуна жараша өлтүрүп, анын денелерин жанчып, каалаган жерлерин ыргытып, көмгөнүн көмүп ыргытып атат. Эмнеге ушуга чара колдонуп бериңиздер? Айсулуу Мукашева 27 сентябрда Ысык Көл облусунун Жетегүз районунда Каракол шаарында курбусуна кеткен бойдон дайынсыз жоголгон. Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча аны Барскоон айылында 41 жаштагы шектүү Honda Stream үлгүсүндөгү автоунаасына салып кетип, Жеңиш айылындагы көл жээгинде зордуктаган. Андан соң Тоң районунун Кажысай айылынын чыгыш тарабында жайгашкан көлмөнүн жанына алып барып, мыкаачылык менен муунтуп өлтүргөн. Кийин кыздын сөөгүн боом капчыгайына ыргытып жиберген. Милициянын ыкчам тобу жерине барып арызын алып иликтөө иштерин башташкан. Коопсуз шаардын жана башка камералардагы жазууларды алып, автоунааны тактап, кайда барып, кайда кеткенин тактап, аягында Бишкектен табышкан. Машинасын жууп тазалап, таштап кеткен экен. Телефондорун сатып жиберген. Милиция сүрөтүн, аты жөнүн тактап, Бишкектеги кичи райондордун биринде жашынып жаткан жеринен табышкан. Кармалгандан кийин ал өзү барып, кандай болгонун айтып, кыздын сөөгүн таштап кеткен жеринен көрсөтүп берген. Ал арада дагы бир жагымсыз окуя катталды. 1 октябрда соц тармактарда мектеп окуучусу классташ кызын жулкулдатып, тээп уруп жаткан видео тарады. Бир аз убакыттан кийин окуя Каракол шаарындагы мектептердин биринде 24 сентябрда болгону видеодогу жеткинчектер 7 класстын окуучулары экени аныкталды. Караколдо классташ кызына кол көтөргөн окуучунун окуясы боюнча териштирүү башталды. Баланын мүмкүнчүлүгү чектелүү экени да айтылып, дарыгерлер расмий тастыктады. Бирок Каракол шаарынын мэриясынын маалымдашынча, бала медициналык каттоодо турган эмес. Ал эми билим берүү тармагындагы адистер бул маселе инклюзивдик билим берүү маселеси курч экенин көрсөтүү деген пикирде. Коомчулукта кызуу талкууланган бул окуядан кийин өспүрүм үй шартында окутууга өткөрүлүп, милициянын каттоосуна алынган. Соңку бир жумадан бери ал онлайн окуп жатат. Ысык Көл облусунун жетекчилиги окуучунун майыптуулугу бар экенин билдирген. Кызга кол көтөргөн баланын апасы видео кайрылуу жасап, кечирим сураган. И родители, уважаемая общественность, от имени нашей семьи хочу принести искренние извинения за происшедший инцидент между моим сыном и девочкой. Я не оправдываю его действия, я не оправдываю сына, я не оправдываю его поступок. Я понимаю справедливое возмущение. Жылдыз Дуулатова уулунун мүмкүнчүлүгү чектелген деп каттоого тургузган эмес. Соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгында жабырлануучу кыз ден соолугунан жеңил жараат алганын көрсөткөн. Каракол шаарынын вице-мэри Нуржан Алапаева окуяга байланыштуу атайын комиссия түзүлүп, чоо жайын аныкталып жатканын кошумчалады. Бул тууралуу учурда Агартуу министрлиги кабарлап, 7 класстын окуучуларынын урушун Каракол шаардык билим берүү бөлүмүндө түзүлгөн комиссия иликтеп жатканын кошумчалады. Айсулуу Мукашеванын өлүмүнөн соң президент Садыр Жапаров баш мыйзамга өлүм жазасынын кайтарууну карап көрүү боюнча пикирин билдирип, бул иштин тергелишин жеке көзөмөлүнө алганы, жаш балдарды зордуктагандарды, кыз келиндерди зордуктап өлтүргөндөрдү өлүм жазасына тартуу нормасын киргизүүнү тапшырганы кабарланды. Президент өлүм жазасын киргизүү демилгеси боюнча комментарий берди. Президент Садыр Жапаров окуянын тергелишин жеке көзөмөлүнө алып, өлкөдө аялдарга жана балдарга карата кылмыштардын алдын алуу үчүн жоопкерчиликти күчөтүү демилгесин көтөрдү. Бирок коомдо бул сунуш боюнча ар түрдүү пикирлер айтылууда. Азыркы убакта педофилдик кылгандар көбөйүп баратат. Зөөкүрлөр жаш балдарды, жаш кыздарды, аялдарды зордуктап өлтүрүп жатканы өкүндүрөт. Статистиканы карап көрсөк, төмөнкүчө болуп жатат. Акыркы 4 жыл 8 айда 175 аялдар жана балдар өлтүрүлсө, 513 балдар, өспүрүмдөр жана аялдар зордуктоого кабылган. Мындай статистика бизде эле эмес, дүйнө жүзүндө бардык өлкөлөрдө өсүп жаткандыгын айтып, мына ушундан улам күчөтүү боюнча тапшырмасы берилген. Жазаны күчөтсөк токтойт деген үмүтүбүз чоң. Себеби түрмөнү тоготпой калышты, дейт өлкө башчысы.
Бул теманын айланасында соц тармакта өлүм жазасын киргизүүдө эң чоң коркунуч катары коомчулук, сот жана укук коргоо органдарына болгон ишенимдин төмөндүгүн айтып жатат. Кылмышка тиешеси жок адамдарга карата колдонулуп кетпейби деген чочулоолор бар. Андай болбоштун жол жобосун адистер иштеп жатат. Тапшырма берилген. Азыр 21 кылым техниканын заманы. Мисалы тергөө баштан аяк видео материалдар менен далилденсе, сот процесстери баштан аяк онлайн режимде элге түз көрсөтүлүп турса, күнөөсүз эле адамды өлүм жазасына тартыш кыйын. Бул маселени бийлик өзүбүз билип эле чечип койбойбуз. Эл менен кеңешебиз. Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 25-беренесине ылайык өлүм жазасына тыюу салынат. Ошол эле учурда ар бир адам ажыратылгыс жашоо укугуна ээ. Адамдын өмүрүнө жана ден соолугуна кол салууга жол берилбейт. Эч кимдин өмүрү өзүн билемдик менен кыйылышы мүмкүн эмес деп Конституциянын бул беренесинде так жазылган. Мыйзам долбоору Конституциянын 25-беренесине өзгөртүү киргизүү жөнүндө биринчи иретте коомчулукка талкууга коюлат. Андан кийин Конституциялык сот Конституцияга өзгөртүү киргизүү жөнүндөгү мыйзамдын долбооруна корутунду берет. Ал мыйзам долбоору референдумда кабыл алынышы мүмкүн. Башкача айтканда, маселе бүткүл элдик добуш берүү аркылуу гана чечилет. Эгерде көпчүлүк эл колдосо, андан кийин эл аралык келишимдерден чыгуу маселеси иштеги кодекстерге жана мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү жөнүндөгү мыйзамдарды жаңы келген жогорку кеңеш кабыл алышы керек. Адам өлтүрүү Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 122-беренеси 2021 жылы катталганы. 14 жашка чейинки балдар 2, 14төн 18 жашка чейинки 1, аялдар 36, бардыгы 39. 2022 жылы 14 жашка чейинки балдар 1, 14 жаштан 18 жашка чейинки балдар 1, аялдар 41, жалпысынан 43. 2023 катталганы 14 жашка чейинки балдар 2, 14 жаштан 18 жашка чейинки балдар 2, аялдар 21, жалпысынан 25 учур. 2024 жылы катталганы 14 жашка чейинки балдар 5, 14 жаштан 18 жашка чейинки балдар 4, аялдар 34, бардыгы 43 учур катталган. Ал эми 2025 жылдын 8 айында катталганы 14 жашка чейинки балдар 3, 14 жаштан 18 жашка чейинки балдар 4, аялдар 21, жалпысынан 28 түзгөн. Зордуктоо Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 154-беренеси 2021 жылы 14 жашка чейинки балдар 21, 14 жаштан 18 жашка чейинки 47, аялдар 12, бардыгы 80 учур катталган. 2022 жылы 14 жашка чейинки балдар 34, 14 жаштан 18 жашка чейинки балдар 29, аялдар 7, жалпысынан 70 түзөт. 2023 жылы 14 жашка чейинки балдар 44, 14 жаштан 18 жашка чейинки балдар 116, аялдар 15, бардыгы 175 учур. 2024 жылы катталган 14 жашка чейинки балдар 53, 14 жаштан 18 жашка чейинки балдар 35, аялдар 19, бардыгы 107 түзөт. 2025 жылдын 8 айында катталганы 14 жашка чейинки балдар 20, 14 жаштан 18 жашка чейинкилер 42, аялдар 19, жалпысынан 81 учур катталган. Бул эң эле жакшы. Кээ бир немелер ошо мыкаачылар бардыгы коркпой калган. Ошо Ташкенттегиде киргизгенде ушуну туура киргизиптир деп эсептейм мен. Потому бардыгы өлбөсөм келем да деп коюп жүргөн кылмышкерлер көп да. Ошолордун да кылмышкерлерге сондай колдонуш керек. Киргизиш керек да. Биз алдын албаса жүрө берет адамдар. Канчалаган жаш кыздарды зорлук-зомбулукка алып кыйнап атат да. Жаш балдарды неме кылып атат. Ондай кылса дагы кайра эле неме кыла берет да. Кандай десем, күчөй берет да. Мен учурда азыр канчалаган кылмыштуулуктар болуп жатат, зордук зомбулук болуп жатат. Деги эле кандай кылмыш болбосун, өлүм жазасын киргизүү боюнча менин жарандык оюм азыр Кыргызстанга өлүм жазасын киргизүү эрте го деп ойлойм. Анткени биринчиден ал маселени, ал өлүм жазасын киргизишке чейин мыйзамды жакшылап иштеп чыгып, андан сырткары сотторубуз негизинен менин оюм Кыргызстанга адилеттүүлүк орношу керек. Орномоюнча кайсы бир бечаранын же акчасы жок кишинин баласы жалган жала менен өлүм жазасына тартылып кетсе, анда эгер ошол нерсе кийин барып жок, ал киши
күнөөсүз экен дей турчу болсок, жанагы өлүм жазасына тартылган адамды кайтып тирилте албайбыз. Өлүм жазасыны негизи киргизиш керек. Бул эркектерибиз ушундай күчөп өтө мыкаачы болуп кетип жатат. Мен туура чечим деп ойлойм. Менин оюм ошол. Өлүм жазасын сөзсүз кириши ончалык мыкаачылык кылып өлтүргөндөн кийин айыбын тартыш керек да ол да. Жөн эле отура берсин. Мен туура деп ойлойм да. Киргизсин. Канча жаш кыздарыбыз зордук зомбулуктун эместе жүрөттөр. Канчасы өлүп калып ататтар. Ушул неме токтош керек да. Кандай болбосун токтотуп, эң жакшы, эң туура чечим деп ойлойм мен дагы. Белгилей кетсек, Кыргызстанда өлүм жазасына 1998-жылы мораторий киргизилген. Ал эми 21-жылы кабыл алынган баш мыйзам өлүм жазасын колдонууга тыюу салат. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда, Айсулуунун өлүмүнө шек саналып кармалган киши мурда соттолгон. Милиция азырынча тергөө кызыкчылыгына байланыштуу шектүү тууралуу кенен маалымат берүүдөн баш тартууда. Ал эми акыйкатчы Жамиля Жаманбаева башкы прокуратурага кат жолдоп, шектүүнүн буга чейинки өкүмдөрүнүн негиздүүлүгүн кылдат текшерүү керектигин белгиледи. Акыйкатчынын катында башкы прокуратурага шектүүгө карата мурда чыгарылган өкүмдөрдүн негиздүүлүгүн кылдат текшерүү сунушталды. Андан сырткары шектүү шарттуу түрдө мөөнөтүнүн мурда бошотулганын тактап, андай болгон учурда тийиштүү органдар анын эркиндиктеги жүрүм туруму канчалык деңгээлде көзөмөл жүргүзүлгөнүн дагы карап чыгуу керектигин белгиледи. Жамиля Жаманбаева буга чейин да шарттуу түрдө мөөнөт мурда же пробация боюнча бошотулгандар кайрадан ушундай оор кылмыш жасаган учурлар кездешкенин жана алардын колунан балдар жана аялдар жапа чегип жатканын белгилейт, деп жазылат Омбудсмен институту тараткан маалыматта. Кыргызстанда буга чейин кыз келиндер уурдалып мыкаачылык менен өлтүрүлгөн бир нече окуялар болгон. 2018-жылы ала качуунун кырмандыгы болгон Бурулайдын, 2021-жылы Айзаданын өлүмүнөн бир нече кыз келин күйөөсүнөн, чогуу жашаган эркектин, жигитинин же таптакыр тааныбаган зордукчунун колунан каза тапкан. Соц тармактагы активисттер 2018-жылы ала качуунун курмандыгы болгон Бурулайдын өлүмүнөн баштап Айсулуунун өлүмүнө чейин киши колдуу болгон 10 чакты кыз келиндердин туш болгон окуясынын чоо жайын жарыялашты. Бишкек медициналык колледжинин студенти Бурулай Турдалы кызы 2018-жылдын 27 майында 30 жаштагы Марс Бодошев тарабынан мажбурлап никеге туруу максатында уурдалган. Шектүү Бурулайды Жайлы райондук ички иштер бөлүмүнө караштуу милициянын имаратында бычактаган. Андан соң шектүү өзүн өлтүрүүгө аракет кылган. Бул окуя коомчулукта ошол кездеги ички иштер министринин кызматтан кетүүсүн талап кылып, кызуу талкуу жараткан. Кылмышкер оор жаза өтөө менен 20 жылга эркинен ажыратылган. 2021-жылдын 5-апрелинде Бишкекте 27 жаштагы Айзада Канатбекованы 3 адам күчтөп машинеге салып кеткен. 2 күндөн кийин кыздын жана аны уурдаган Замирбек Теңизбаевдин сөөгү талаадан табылган. Кыздын өлүмүнө байланыштуу иш кийин токтотулган. Буга ага кол салган Теңизбаев өзүн өзү өлтүргөнү себеп болгон. Ал эми аны уурдоого катышкан 5 киши 6,5 жылдан 7 жылга кесилген. Бишкектин четиндеги конуштардын биринде күйөөсүнүн колунан ажал тапкан Рахима Айкынбаева болгону 34 жашта эле. Ал 2024-жылдын апрель айында өзү жашаган үйүндө 27 жеринен бычак жеп мыкаачылык менен өлтүрүлгөн. Маркумдун жакындары Рахима буга чейин деле далай жолу күйөөсүнөн зомбулук көргөнүн, мунун айынан ал ажырашууга бел байлаганын айтып беришти. Соңку 3 айда чогуу жашабай калышкан. 25 жаштагы Айтурган Маматкулова 2024-жылы июлда Бишкектеги ооруканада каза болду. Жолдошу ал өз өмүрүнө кол салуу үчүн дары ичип алганын айткан. Маркумдун жакындары келиндин денеси көгала экенин айтып, мурда күйөөсүнүн зомбулукка кабылганын, уртокмоктон каза болгонун божомолдошкон. Айтургандын өлүмүнө шектелип, жолдошу 2 айга камалган. Кайын журту зомбулук тууралуу айтылгандар менен макул эместигин билдиришкен. 2024-жылы 19 жаштагы Асель Жанарбек кызынын сөөгү Чоң Чуй каналынан табылган. Алгач канал жээгинен анын телефону жана кийимдери табылып, издөө иштери 1 айга созулган. Ал өлөр алдында жакындарына билдирүү калтырып, өлүмүнө жолдошу күнөөлүү экенин жазган. Аселдин апасы кызынын денесинде көгалатактар бар экенин билдирген. Экинчи тарап зомбулук болгонун четке кагышкан. 23 жаштагы Айкыз Калмурза кызы күйөөсүнүн уртокмогунан каза тапкан. Милициянын маалыматында майыптыгы бар келин кызынын көзүнчө күйөөсүнөн таяк жеп каза тапкан. Маркумдун жолдошу 13 жылга эркинен ажыратылган. Айжан Алумкулова 2024-жылы февралда Бишкектеги Батыринде киши колтуу болгон. Тергөө анын катуу сабалып бир нече жеринен оор жаракат алганын белгилеген. Шектүү деп жарандык никеде турган 34 жаштагы жаран кармалган. Артында уулу калды.
Айсулуу, Бурулай, Айзерек сыяктуу өлтүрүлгөн аялдардын саны муну менен гана чектелбейт. Бул окуядан соң Кыргызстандын Назирети Муфтий да өз пикирин калтырган. Анда мындай деп айтылат: аял заты бул коомдун жүрөгү, үй бүлөнүн куту, жашоонун энеси, өмүрдүн тиреги. Бүгүнкү кыздарыбыз эртеңки энелер. Алар тукум улай турган асыл заттар, балдардын сүйүктүү энекеси, бирөөнүн өмүрлүк жары. Ал эми аял затына кол салып зулумдук кылган адам Аллахка каршы чыккандардын катарына кирет. Келгиле коомду зынаадан, бузукулуктан, зулумдуктан сактайлы, үй бүлөнү бийик адеп ахлак менен тарбиялайлы. Ар бир кызды өз кызыбыздай, ар бир аялды өз энебиздей, ар бир бийкешти өз карындашыбыздай айрылап мамиле кылалы. Биздин коомду сактап калуучу эң чоң курал бул ыйман, адеп жана аял затына болгон урмат. Эгер аял затын урматтасак, коомубуздун уңгусу бекем болот. Эгер аял затына зулум кылсак, анда коомубуз кыйроо жолуна түшөт, дейт Азирети Муфтий Абдулазиз Кары Закиров. Тынчтыктын жана аялдар үчүн коопсуздуктун индекси Кыргызстан акыркы 2 жыл катары менен Борбор Азияда кыз келиндер үчүн эң кооптуу өлкө деп таанылган. Активисттер укук коргоо сот органдарынын коомдун бул маселеге карата мамилеси, зомбулук жасаган эркектердин көп учурда жазасыз калып жатканы да зомбулуктун күчөшүнө себеп экенин айтып келишет.